Ишенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети педагогикалык билим берүүнүн флагманы жана мыкты кадрларды даярдоонун устаты катары педагогикалык практикаларга зор маани берет. Университеттин бардык структураларында ааламдашуу заманына ылайык илимий техникалык жана саясий экономикалык атаандаштыкка туруштук бере турган билимдүү заманбап кадрларды даярдоо жана теориялык билимди практика менен айкалыштыруу максатында педагогикалык практикалар өткөрүлүп турат. Кесиптик практика студенттердин ар тараптан өнүгүүсүнө салым кошуп, кесипкөйлүк менен изденүүсүнө, окутуунун жаңы стратегияларын тажрыйбалуу методисттердин жетекчилиги астында өздөштүрүп, аны колдоно билүүгө үйрөтөт жана болочок мугалимдердин билим берүү чөйрөсүнө кесипкөй адис болуусун шарттайт. Практикалык сабактар, сабак уюштуруу, аудиторияны жетектөө, окуучуларды баалоо сыяктуу педагогикалык билгичтиктерди жөнгө салса, ал эми педагогикалык практика студенттердин кесиптик компетенттүүлүгүн калыптандырып, келечектеги ишмердүүлүгүнүн маанилүү базасын түзөт. Бүгүнкү күнү университет жүзгө жаккан мектептерде, мектепке чейинки билим берүү мекемелерде жана ишканалар менен келишим түзүп келет. Ошондой эле окуу планынын негизинде методисттерди даярдап, практикага жөнөтүшөт. Алдын ала окуу башкармалыгы тарабынан буйрук даярдалат. Ал буйруктар ошол мектептерге бөлүштүрүлүп берилет. Практиканын алдында конференция өткөрүлөт. Ал конференцияда ошол практикага катыша турган студенттер үчүн кеңири баягы эрежелер менен тааныштырып, алардын дресс-кодунан баштап бара турган мекемелерде алып жүрүү этикасы боюнча, ошондой эле практика боюнча күндөлүк болот. Ошол күндөлүктү кандай толтуруу керек, АГНде кандай жүктөө керек, ушул маселелер боюнча кеңири инструктаж катары маалымат ошо конференцияда берилет да. Практиканын бардык түрлөрү боюнча окуу планынын негизинде практиканттарды мектептерге, мектепке чейинки билим берүү мекемелерине, ишканаларга жөнөтүп турабыз. Практикага кете турган студенттерибиз бир жума эрте рапорт жазып келип, буйрук чыгарылат. Буйрук чыккандан кийин кете турган, мектепке бара турган студенттерибизди инструкция өтүп, методисттер мектепте жүргөндө кандай практика өтөш керек, мугалимдерге, окуучуларга кандай мамиле жасаш керек, мисалы окуу планынын негизинде кандай даярдыктарды көрүп даярданып баш керек, план конспекциясын түзүп, журналдарды кандай толтуруш керек, ошол үйрөтүлөт, көрсөтүлөт. Анан мектепке чейин же мектепке чейинки билим берүү мекемелерине чейин методисттер коштоп өздөрү алып барышат. Практикада жүргөн практиканттарыбызды биз жумасына 3 жолудан барып көзөмөл жүргүзүп, текшерип, өзүбүз да катышып турабыз практиканттардын сабактарына. Жыйынтыктоочу конференция өтөт. Практикасын өтөп келгенден кийин бул жактан жыйынтыктоочу конференция өтүп отчеттөрүн беришет. Отчетторду тапшырып, ошо менен практиканы жыйынтыктайбыз. Ишенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети ар бир студенттин мыкты кадр болуп чыгышына, мектеп жана өндүрүштүк практикалардын жогорку деңгээлде өтүшүнө кам көрөт. Мындай кадамдар студенттердин теориялык билимин практика менен айкалыштырууга, окутуунун инновациялык методдорун өздөштүрүүгө, коомго аралашып, жаңыча ой жүгүртүү менен тажрыйба топтоого көмөк көрсөтөт. Практика келечек педагогдор үчүн окуучулардын, коллектив менен ата-энелердин ортосундагы байланышты өздөштүрүүгө шарт түзүп, болочок жумушундагы психологиялык аспектилердин ачылышына шарт түзөт. Балдар берип атабыз. Бүгүн практиканы издебиз. Бизге сабак өтөт. Жакшылап пункт коюп угабыз. Дагы бир жолу саламатсыздарбы балдар? Бүгүнкү темабыз ДНК жана ошондой эле тукум куучулук жөнүндө маалыматтар. Китептерди ачып, дептериңизге теманы жазабыз. Мен силерге ДНК жөнүндө маалымат берем.